Assalamu alaikum көрүүчүлөр. Биз силер менен ислам медицинасынын турукташканы жана өнүгүшү жөнүндө сөз кылмакпыз. Дегеле өзү ислам медицинасы эмне? Бул пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын айтканы жана амалы, ички сырткы жолбосо руханий жана дененин сакчылыгы кайсы бир ооруда, конкретно ооруду дарылоодо. Бул вахи Аллахтан келген медицина жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жеткирген. Кимдир бирөө бул ислам медицинасы өткөнгө таандык, жолбосо арабтарга же мусулмандарга таандык дей турган болсо, албетте бул чоң жаңылыч. Ар бир ооруга шифа бар деп кеткен пайгамбарыбыз. Андыктан ал оору өткөндө болобу, учурда болобу, келечекте болобу, кайсы жерде болбосун, демек бардык ооруга шифа бар. Ушунун негизинде кимде ким дарылоо менен, изилдөө менен алек болуш керек, анткени оору пайда болсо, ага шифа сөзсүз бар деген изилдөө жүргүзүү. Ислам медицинасы өтө уникалдуу. Бул жанагы медициналык техника, дар-дармектерди пайдалануудан тышкары адамдын сырткы дүнөөсү, ички дүнөөсү, жолбосо руханий жана дене бул тең салмактуулугу жана тең карашы. Ислам медицинасында кайсы бир денени, кайсы бир ооруду карабай, бул адамды толук карайт. Анын руханий жагындагы жана денесин орган жагындагы. Мындайча айтканда, холистикалык келүү ооруга. Силердин денеңер силерге акысы бар деп кеткен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Анткени биз 360 мүчөбүздүн ар экинисине биз жооп беребиз. Акыбыз бар. Ал өпкө болобу, эмне менен дем алып атабыз. Ашказан болобу, эмне менен тамактанып атабыз. Дегеле дененин сактыгы алдын ала кароо. Бул профилактика деп аталат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күчтүү мусулман алсыз мусулмандан жакшы деди. Андыктан өзүбүздүн денеңизге кам көрүү бизге милдет болуп келет. Бул исламдын медицинасынын тарыхы 3кө бөлүнөт. Биринчиси бул 7-кылымга таандык, баягы Греция, Индия, Византия, Ассирия, перстерден келген иштерди, китептерди которуу. Доору бул 7-кылым. Экинчи доору бул 9-13 кылымга келет. Бул алтын кылымдар деген доорго туура келип, мына исламдын жанагы тажрыйба түрүндө, илим негизинде изилденип, тереңирээк киргизилгени. Жана 3-чү доор бул исламдын медицинасынын токтошу же кыйрашы деп те келет. Ага албетте себепкер баягы көп чоң согуштар, баягы крестовый поход деген согуштар таасир кылгандыр. Биз кичине бул өзгөчө экинчи дооруна токтодук. Ошол тууралуу кыскача айткым келди. Экинчи алтын доор, алтын кылымдардын ичинде мисалы окумуштуулардан Аль-Разия деген
Багдадтан дарыгер чыккан. Ал көптөгөн бейтаптарды куруп, анын ичинен жанагындай бөлмө руханий, психика жагынан жабыркаган оорулардын бөлмөсүн ачып, мындайча айтканда, бүгүнкү психиатриянын өздөштүрүүчүсү деп дана айтып кетсе келет. Жана Ибн Сина жөнүндө айтпай коюшка болбойт. Бул Авиценнанын канон врачебной наука деген иши мына бүгүнкү күнү дүйнө жүзүндө алга чейин пайдаланат. Аль-Мауси деген окумуштуу көзгө операция кылган. Мындайча айтканда, көздүн катмарындагы бир этин операция жолу менен алган. Офтальмологияны өздөштүргөн деп айтылат. Андан тышкары Ибн Аль-Нафис деген окумуштуу бул жүрөктү изилдеген, кан тамырларды изилдеген. Мындайча айтканда, бүгүнкү кардиологиянын өздөштүргөнү ошодон келет деп айтылат. Аль-Бурунини дагы айтып кетишибиз керек. Мына ал дары, чөптөн жасалган дарыларды изилдеп, фармакогнозия деген илимди калтырып кеткен. Деги эле ошол убактагы ислам доорундагы, алтын доорундагы врачтарды, дарыгерлерди айтып өтсөк, алардын бардык негизги принциби бул дене менен рухту чогуу карап, ошо дене менен рухтун тегиз саламатчылыгын көбүнчө карашкан. Мындайча айтканда, холистикалык подход, бир эле участокты карабай, бир эле денени карабай, анын толугу менен сакчылыгын караган. Силердин денеңер жалпы ушу ислам медицинасындагы дарыгерлердин айтканында жанагы руханий ооруларга, мисалы сүйүү, эрдик, жакшы көрүү, альтруизм деген, жардам берүү деген сезимдер булар дары деп кеткен. Тескери ачуулануу, каардуу, көрө албастык, ачкөздүк жана көп күнөөлөр булар оору деп келет. Бул сезимдер, орусча айтканда эмоциялар, ооруга жана шифага алып келүүчү нерселер деп айтылат. Ал эми денеге тиешелүү бир гана нерсени айтып кетермин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдын ашказаны бул оорулардын үйү деди. Кайдыгерлик көңүл бурбасак, ашказандын сиңимдүүлүгү жана ичегилен сүйүмдүгү өзгөрүлүп же бусула турган болсо, көп оорулардын себеби деп келет. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү күнү бар араб өлкөлөрүндө, Малайзиясында бүгүнкү күнү ислам медицинасын пайдаланып, ушул ыкма менен дарылагандар жок эмес. Мына биз Сеннамед борборун уюштуруп, ушу ислам медицинасын, исламдан таапчылыгын, пайгамбардан келген таапчылыкты пайдаланып, көп бейтаптарга жардам берүүгө аракетинин артында жүрүп, миң деген бүгүнкү бейтаптар жакшы ой менен, батасы менен кетип аткандарын байкап атабыз. Андыктан кайрылгыла бизге. Биздин сайтка киргиле, биздин баракчаларга кирип каттоодон өткүлө, башкалар менен бөлүшүп койгула. Сурооңарды бергиле, биз сөзсүз жооп беребиз силердин сурооңарга. Эми кийинки көрүшкөнчө жакшы калгыла, оорубагыла. Ассаламу алейкум рахматуллахи.